Бүгүн 10 апрелде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекет лидерлери кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштыктын актуалдуу маселелерин, эл аралык аймактык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагындагы эки өлкөнүн өз ара аракеттенүүсүн талкуулашты. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров жана Владимир Путин алдыдагы эки жана көп тараптуу форматтардагы иш-чаралардын графиги боюнча пикир алмашты. Тараптар эки элдин жана мамлекеттердин бакубаттуулугу үчүн кыргыз-орус мамилелерин мындан ары да бекемдөө ниетин ырасташты. Сауд Араб падышалыгынын Кыргызстандагы элчиси ыйык Куран жарышынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине катышты. Сауд Араб падышалыгынын Кыргызстандагы элчиси 3 номинацияда өткөн ыйык Куран жарышынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине катышты. Аталган жарыш Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын көзөмөлү астында. Ыйык Рамазан айына карата уюштурулуп, жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи Кыргызстан аалымдар кеңешинин төрагасы Азирети Муфтий, Жогорку кеңештин депутаттары жана чет өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Аземде Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтийи Замир Ракиев сөз сүйлөп, аталган жарышты өткөрүүгө көңүл буруп, колдоо көрсөткөндүгү үчүн Сауд Араб падышалыгынын Кыргызстандагы элчилигине ыраазычылыгын билдирди. Андан сырткары аалымдар кеңешинин төрагасы, дин аалымдары, депутаттар жана башка коноктор да Сауд Арабиясынын ыйык Куранды үйрөтүүгө кошкун салымын белгилеп, ыраазычылыгын билдирди. Ал эми Сауд Араб падышачылыгынын Кыргызстандагы элчиси Ибрахим бен Ради Аль Ради мырза жеңүүчүлөргө сыйлыктарды тапшырып, аларга ийгилик каалады. Жарышка катышкандардын бир нечеси өздөрүнүн кубанычын бөлүшүп, мындай мелдештер ыйык Куранды өткөрүүгө шыктандыраарын белгилешти. Аягында Сауд Арабиясынын жетекчилигинин ыйык Куранды жактоочуларга көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн ыраазычылык билдиришип, баталарын беришти. Умма Ислам журналынын башкы редактору Элина Мариям Саттарова адам өмүрүн сактап калуу жана коргоо жаатында кызматташтыгы үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыраазычылык каты менен сыйланды. Ал бул сыйлыкка татыктуу экенин жана өлкөдөгү ар кандай кырдаалдарда дайыма биринчилерден болуп кол сунаары белгиленген. Ошондой эле Умма Ислам журналы дайыма өзгөчө кырдаалдар министрлигинин иш-аракеттерин жана Туркияда кызмат кылган куткаруучулар эмгегин мыкты чагылдырганы да айтылган. Элдерге жанакында болгон белгилүү инсандар бар. Ошол инсандардын бири деп ошо жанакы Умма деген ошондой билебиз. Анан өзгөчө кылдаалдар министрлиги мисалы Турцияда жанакында болгон зилзаладан иш-чараларды алып баратканда, куткаруу иш-чараларын алып барып атканда да ошондо жакшы. Балдарыбыз келип атканда дагы аэропорттон түн болсо дагы ошондо болуп тосуп алып, былтыркы эле мисалы Баткен окуяларында дагы аябай мындай көптөгөн жардамыңыздарды бердиңиздер. Баткен элине министрлик сиздердин ишиңиздерди ошо өзгөчө кылдаалдар жаатында мындай жогору баалайбыз. Ошого бул сыйлыкты сиздерге ылайыктуу деп таптык. Ошонун негизинде бүгүн тапшырып атабыз. Кадам жайда 4,3 миллион сомдук контрабандалык дары-дармектер аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, Ош Разаков унаа жолунда МАЗ аттуу Лейлек районунун Арка айылынын тургунунун башкаруусундагы Volkswagen үлгүсүндөгү унаа текшерилип, унаадан эч кандай жүк ташуу документтери жок контрабандалык 116 куту, 174 миң даана дары-дармек аныкталды. Алар алдын ала эсептөө боюнча кармалган жүктүн суммасы 4 миллион 350 миң сомду түзөт. Кармалган унаа Бажы терминалынын аймагында коюлуп, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле бул аткезчиликке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Быйыл Чаткал районунда 173 чакырым жолдун курулуш иштери башталат. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаевдин райондун тургундары менен болгон жолугушууда айтылды. Облус башчысы бул жылы Алабука Чаткал унаа жолунун 173 чакырымынын 50 чакырымын бүткөрүү пландалгандыгын билдирди. Азыркы учурда долбоорлоо жумуштары аяктап, каражат бөлүнгөн. Күн жылышы менен жумуш Чаткал районунун Жаңы Базар айылынын жана Алабука районунан эки тараптуу башталмакчы.
Кыргызстандын самбо боюнча курама командасынын мүчөлөрү Дайырбек Карияев жана Самара Абдумали кызы АКШнын Мэдисон шаарында өткөн самбо боюнча мелдешинде жеңүүчү болушту. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, Дайырбек Карияев эркектер арасында 88 кг салмакта. Ал эми Самара Абдумали кызы кыздар арасында 59 кг салмак даражасында спорттук самбо боюнча беттешти. 5 жашынан тартып өзү ойной турган оюнчуктарын колдо жасап баштаган Ак бийдин эмгектери көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Өзгөчө жаныбарларды кадимки пластилинден жасап аларга жан берген Ак бий бүгүн мастер-класс өтүп досторуна өз өнөрүнүн сыры менен бөлүштү. Я довольно долго этим занимаюсь и научился неплохо лепить. Я провожу здесь мастер-класс с детьми, учу их лепить разные фигурки. Я научился сам. Смотрел видео на ютубе и картинки разные. Я хочу стать знаменитым скульптором и делать какие-нибудь скульптуры для Кыргызстана. Алгачкы жолу өтүп жаткан шаар ритми фестивалында өз тажрыйбасы жана өнөрү менен бөлүшө турган ар кандай спикерлерди, сүрөтчүлөрдү, чеберлерди, кол өнөрчүлөрдү жана скульпторлорду алардын эмгектерин көрүп кеңири таанышууга мүмкүнчүлүк болду. Ош шаарынын чыгармачыл индустриясы жана жашыл шаар деген темада панелдик талкуулар жүрүп, креативдүү индустриалдык көргөзмө орун алды. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда экология аябай начар болгон себептүү биз экологияга басым жасап, экологический нерселерден, экологический тканьдардан кийим тигип коллекция кылдык. Алар коллекцияларды общийни баарыны этнос стилде кылдык. Эмнеге дегенде өзүбүздүн кыргызча, кыргыз улуу кийимдерди кылдык да. Ош сүрөтчүлөрдүн көзү менен виртуалдык көргөзмөсү да өттү. Андан сырткары Ош облустук Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейин бир мезгилдерде жетектеп кеткен белгилүү скульптор маркум Мамат Камчыбековдун эмгектеринин көргөзмөсү орун алды. Бул көргөзмө креативдүүлүк жана чыгармачыл менен таанылган таланттуу сүрөтчүнүн жаркын элесине арналды. Катышуучулар иш-чаранын мааниси жаштар үчүн чоң экендигин белгилешти. Айрыкча улуттук баалуулуктарды баалоого үйрөткөндөгү маанилүү дешет агартуучулар. Азырынча көбүнчө жаш кыздар, жаш балдар дагы этнос стилине көп кызыгып, кийингени аракет кылып атышат. Анан азыр эле ушул студенттердин арасында көп кыздар баягы өздөрү жасаган аксессуарларын кийишип, кийимдерин кийип атышат. Талап өзү көп. Просто булар студенттер болгон үчүн коллекцияларыны дагы көбүрөөк жасай алышпайт да. Анан только вот университеттин ичинде эле калып атат. Пока что это только начало, да. Жаштар арасында креативдүү индустрия, жашыл экономика, чыгармачыл индустрияны өнүктүрүү зарылдыгы боюнча кызматташуу багыттарын белгилеген иш-чара Ош шаарынын креативдүү чыгармачыл таланттарынын башын бириктирип, алардын өнөрлөрүн тартуулашты. Башка аймактан да келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлуп, өз ара тажрыйба алмашуу да каралды. Баткен облусунун Кызылкия шаарынын чебер эжелери келди. Токтогул, Жалал Абад областынын Токтогул районунун Кетмен Төбө айыл өкмөтүнүн улус чебер эжелери келишти. Демек ушинтип биз кол өнөрчүлөрдүн тажрыйба алмашуусуна өбөлгө түзүп берип атабыз. Фестивалдын алкагында фестиваль өзү көп эмеден турат, бөлүктөрдөн. Бир кызыктуу болгон бөлүктөрү көргөзмөдөн, жарманкеден сырткары ушул кол өнөрчүлөр, ушул усталар өздөрүнүн өнөрүн жаш муунга өткөрүп берип атышат. Көрсөтүп, үйрөтүп, кантип жасайт. Мисалы, эпоксиддик чайыр менен кантип иштесе болот, чоподон кантип кумура жасаса болот, курактан кантип төшөк тиксе болот, мисалы, же акварель менен кантип иштөө керек деген темаларда кызыктуу жана пайдалуу мастер-класстар болуп атат. Ошондой эле жергиликтүү тургундар үчүн ар түрдүү мастер-класстар, мода көргөзмөлөрү жана улуттук буюмдар жарманкеси өткөрүлдү. Уюштуруучулар иш-чараны мындан ары салтка айлантып, жыл сайын өткөрсөк дешүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.